дайыма ушундай талаптарды койчу экен. А ошол күнү дагы ошол барып келгенден кийин үйдө аялдын каны менен жазган. Афганистан, Пакистан, Иран, Сирия деп. Бул эмнени көрсөтүп турат? Ушуга жооп берип койгунчу. Ачыктап айтканда бунун суроосу ушундай болуп атат. Ошол мечитке барып ушундай кылып атат. Мечитте эмне ошону үйрөтүп атабы? Мечитти эмне көзөмөлгө алынбайт? Мечиттер дегендей, мындай деген сыяктуу мечиттерди жамандоо деген жалпысынан алып айтканда жанакы эле динге келип, сайруу, динге тирелүү, динге каршы бир ой пикирлерди айтуу, жаман көрсөтүү динди. Ошол нерсе болуп жатат да. Эми ошол суроосуна мен жооп берип коеюн. Суроосуна суроо менен жооп берейин. Бүгүн 17 февралда социалдык тармактарда окуя болгон жердеги көзөмөл камераларга тартылган видео жарыяланды. Видеодон кыздын терезеден кулап түшкөнү, андан соң аны эркек киши көтөрүп, кайра үйгө кирип бара жатканын көрүүгө болот. Жергиликтүү масалык маалымат каражаттарынын маалыматына караганда маркумдар 51, 18 жана 5 жашта болгон. Милиция кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чаралары негизинде кылмышка шектүү катары Баткен облусунун Кадамжай районунун 1986 туулган тургуну кармалып, Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирилип, учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Окуя болгон жерде толук кароо жүргүзүлүп, анда адамдардын кол тактары, буюм далилдери алынып, тийиштүү соттук медициналык экспертизалар дайындалды. Алдын ала маалыматтарга караганда кылмышка шектүү жаран кармаш уруш боюнча спорттун чебери Жогорку Кеңештин депутаттыгына 1 мандаттуу шайлоо округу боюнча ат салышкан. УКМКнын маалыматына караганда ал 2006 жылы мамлекеттик күзөт кызматына жумушка алынып, 2021 жылга чейин кызмат өтөгөн. Пенсияга, эмгек стажына байланыштуу УКМКнын 9-кызматынан бошотулган. Бул видеону, кабарды бардыгыбыз эле мурун эле көргөнбүз жана укканбыз. Болгону азыр ушул нерсени кайрадан баарына эстетип коюу үчүн көрсөттүм. Эми ушул жерде эки окуяны салыштырып көрөлү да. Аллах таалам бардыгыбызды мындай каргашалуу жаман окуялардан Аллахым өзү сактасын. Ошентсе дагы салыштырып көрөлү да. Эки окуя. Тиги Шарапаткан Мажитов айтып жаткан окуяда күйөөсү келип аялынын кулак мурдун кесип таштаган. Эми мен айтып жаткан окуяда бул жерде күйөөсү келип аялынын кулак мурдун кескен жок. Өлтүрүп атат. Тиги өлгөн жок, тирүү. Чала өлүп кылып анда кулак мурдун кесип таштады. Бирок бул жерде аялын өлтүрүп атат. Бир адамдын өмүрү жок болуп атат. Жана ошол менен гана чектелип калбастан кызын өлтүрүп атат. Экинчи адам. Андан кийин баласын өлтүрүп атат. Үчүнчү адам. Аялы канча жашта экени эсимен чыгып атат. Кызы 18 жашта, баласы 7 жашта. Дегенде 3 инсанды өлтүрүп атат. Бул зөөкүр, акмак болгон адам тайпасынан чыккан эркек. Эми бул эркекти карап көрө турган болсок, бул мурдагы ГКМБнын кызматкери. ГКМБ бирок кийин айтты, бул биздин прям ГКМБга кирбейт, бул мамлекеттик коопсуздук демкеси деп кыскасы бир өзүнүн түшүндүрмөсүн берди, бул ГКМБ болуп эсептелинбейт депчи. Бирок кантсе дагы мамлекеттик коргоо бир иштеринде иштеген 9 жыл. Эми ошол суроодо ГКМБда иштеген болсо, анда ГКМБ ошол кыскасы кайсыл мамлекеттик жумуш болсо дагы, ошол мамлекетте, ошол жерде коргоо жагында, ошол аскерлерде ошентип үйрөтөбү? Аялыңарды барып, ошентип өлтүргүлө. Андан из калбаш керек, урпак калбаш керек. Кызы болсо, кызын, баласы болсо, баласын өлтүргүлө деп үйрөтөбү? Үйрөтпөйт да, туурабы? Дал ошондой эле мечиттерге барганда ошентип аялыңарды ургула, тепкиле, кескиле, өлтүргүлө деп эч кимди үйрөтпөйт. Эки окуяда тең эч ким эч нерсени үйрөткөн жок. Болгону бул эки эркекке тең, бул психический, булар псих булар. Булар мындай башынан кеткен булар. Булар жинди булар. Буларга жетишпейт булар. Булар жиндиканага жаткызыш керек, же жок кылыш керек, же бир нерсе кылыш керек. Булар нар жагынан. Ошон айткым келип жаткан нерсе, жалпысынан айткым келип жаткан нерсе, урматтуу бир туугандар, жөнөкөй эле популист болуп элечи, бир нерсени айтып койсо, деп тура бербеш керек да. Кичине ой жүгүртүш керек, караш керек окуянычы, эмне болуп атат. Ошол нерсени карап кичине адамбыз го, ой жүгүртүүбүз бар го өзүбүздүн. Ошол ой жүгүртүүбүздү кичине иштетишибиз керек да. Эки окуяда тең ушундай болуп атат. Дегеним, мамлекет үйрөтпөй атабы ошол нерсени? Дал ошондой эле мечиттер дагы үйрөткөн жок, үйрөтпөйт дагы. Ошондуктан мындай
dinge болбогон сөздөр менен эле келип алып тийише бербек эле. Өзү буга чейин деле динге Шарапаткан Мажитова эмес, өзү акыркы жылдары динге аябай бир катуу неме кылып атышат, асылып атышат, динге аябай катуу сөздөрдү тийгизип атышат, динге аябай бир каршылык көрсөтүп атышат өзү акыркы жылдарычы негизи. Анан мечит тууралуу дагы бир депутат Айымдын чоң эле эженин сүйлөгөн сөздөрү бир жыл алдын чыккан эле. Ага дагы өз реакциябызды билдиргенбиз, өз оюбузду айтканбыз. Ошентсе дагы элдин эсин салып коюш үчүн ошол видеону дагы көрсөтөм. Жер жеринде bir айылда 10 айыл болсо, bir айыл өкмөттө 10 айыл өкмөт болсо, 10 айыл өкмөттөн айылдынга 10дон, 6дан, 7ден, 4төн кеминде bir 4төн ар бир айыл өкмөттө мечиттер бар. Ошол мечиттер дагы тарбия берүү багытында болуп аткандан кийин bir айылга 2-3 мечиттин кереги жок да. Себеби bir айылга bir мечитти калтырып, ошол жерде молдолор менен эл менен жолугуп сүйлөшүп туруп, анан ашыкчасына биз балдар бакчаларын уюштурсак болот. Себеби ошол молдолор деле bir жерде мечитин окуй берсин, калган мечиттердин имараттарын пайдаланып балдар бакчасы кылып уюштурганга эл деле колдойт. Себеби мен буну чындыкка таянып туруп айтып атам. Жер жеринде сүйлөшкөндө аялдар мага ушундай сунуштарды беришкен. Анан мен аларга айткамын. Силер мага айткандан мурун ошол жергиликтүү молдолор менен сүйлөшкүлө, аксакалдар менен сүйлөшкүлө, силер сунуш берсеңер, анда биз колдоого алайлы дегенбиз. Ошондуктан ушунда ашыкча мечиттерди балдар бакчасы кылып пайдалансак, бул пайдасы көбүрөөк болот. Анан айылдарда өзүнө керек болгон мечиттерди калтырсак болот да. Бул видеону көргөндө бир жагы күлкүң келет, бир жагы ачууң келет. Күлкүң келген жагы депутат чыгып алып, bir айылда 10 айыл өкмөт, 10 айыл өкмөттүн bir айыл өкмөтүнө bir айыл өкмөт, bir айыл өкмөттө тиги бул жаңылмач айтып аткандай да. Жаңылмач айтып атат, чынычы. Жаңылмач ойлоп тапкан да. Жаңылмач ойлоп тапып, ошону чыгып алып эми трибунага чыгып алып айтып атат да, ошол жаңылмачтычы. Айткым келип жаткан нерсе, сөзүн биринчи тууралап сүйлөп алсын. Bir айыл өкмөт канча айыл бар, канча айылда канча айыл өкмөт бар, ошону билип алсын. Жана bir айылда ушунча эң азында 3төн 4төн мечит бар, бирөөсүн калтырып калгандарын садик кылыш керек деп өз оюн пикирин билдирип, анан бул мен бир гана өзүм айткан жокмун, аялдар да келишти деп атпайбы? Эми бул Аллах Тааланын үйлөрү болуп эсептелинет мечиттер. Мечиттер Аллах Тааланын үйлөрү болуп эсептелинет. Жеке менчик. Мейли аны салып жатканда инсандар себепчи гана болот. Мейли бирөөлөр арабтар келсин, башкалар келсин, миллионерлер келсин, кимдер болсо дагы алар спонсор болуп салдырып атат, бирок алар жөн гана себепчи. Себепчи салынгандан чейин. А салынгандан кийин бул толук түрдө Аллах Тааланын жеке менчик үйлөрү болуп эсептелинет. Аллах Тааланын жеке менчик үйлөрү болуп эсептелинет. Жеке менчик үйлөрүн Аллах Тааланын үйлөрүн эми садикке беришибиз керек экен да. Келге мындай кылайлы. Мечиттерди тим коелу дагы ошол байлардын, депутаттардын 2ден 3төн үйлөрү бар, билебиз. Шаарда үйлөрү бар, айылда үйлөрү бар, жөнөкөй үйлөрү эмес, особняктары бар. Ар кандай эс ала турган дачалары бар. Ошол 1ден 2ден 3төн үйлөрү бар депутаттардын bir күн калтырып калгандарын садикке берейли. Макулсыңарбы? Макул болбойсуңар. Анткени ал жеке менчик меники. Мен өзүм кургам, өз акчама кургам. Неге берет экен дейсиңер да. Ошондой эле Аллах Тааланын акчасы ал мамлекет куруп берген жок да аны. Бир спонсорлор келип, элдер сбор кылып, акча чогултуп курулган акчага келген. Ал Аллах Тааланын жеке менчик үйлөрү. Аллах Тааланын жеке менчик үйлөрү эч кимге берилбейт. Кандай эле силердин үйүң жеке менчик үйүңөр эч кимге берилбейби? Эми ошондой эле Аллах Тааланын үйлөрү дагы берилбейт эч кимге. Негизи ушул жана айтып өткөндөй эле акыркы жылдары аябай динге ташатып атасыңар. Жогорку кеңештеги депутаттар. Негизи бир жагы мындай ачыктап айтканда бирөөсүн көрдүңөр. Куранды жөн эле сөз деди. А бирөөсү Куранды карап алып мына казинода айтылып атпайбы? Бирөөсү дагы бир нерсе, бирөөсү дагы бир нерсе, бирөөсү дагы бир нерсе. Ушинтип динге акыркы күндөрү аябай көп аралашып атышат да. Шарият унчуккан жок, муфтият унчуккан жок. Башка динди кармангандар унчуккан жок. Мейли. Кой, сабыр кылалы. Сасык саясатка аралашпай эле коелу деп. Динге чейин деле биздин ата бабаларыбыз нарк наслдери болгон, улуттар болгон. Эч качан биздин тайнелерибиз, чоңнелерибиз паранжы жамынып, кара кийип отуруп жүрбөгөн.
жана кайнелериңиз чоң аталарыңыз ушундай болуп жүргөн беле.